Жапаровдун командасы депутаттарды утуп, турнирдин баш байгесине ээ болду. Президенттик администрация командасы кичи футбол боюнча Мурас Достук мелдешинин баш байгесин утту. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун командасы финалда жогорку кеңештин депутаттары менен беттешип, 7-3 эсеби менен жеңип алды. Президент мында 3 гол киргизген. Натыйжада биринчи орунду президенттик администрация, экинчи орунда жогорку кеңеш, үчүнчү орунда алга командасы ээледи. Мындан сырткары Жапаров мыкты бомбардиры намын алды. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев, мыкты дарбазачы, атамекендик футболдун ардагери Владимир Арышкин мыкты оюнчу аталды. Оюндар Бишкектеги Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда 4-5 май күндөрү өттү. Ага ар тармактын өкүлдөрүнөн 12 команда катышты. Кичи футбол боюнча Мурас Достук турнири ушуну менен экинчи ирет өтүп жатат. Биринчи мелдешти дагы президенттик администрация командасы жеңип алган. Булак Спутник кежи. Футболдун көрөрмөндөрү мына бүгүн бизден өнөкөткө айланып бараткан Мурас футзалдык турнирибиз аяктап олтурат. Кыргызда жакшы сөз бар, күч атасын тааныбайт дейт. Оюнга чыгаар алдында депутаттарга жакшы эле айттым. Болгон күчүңөрдү жумшагыла, утуп алсаңар кубанабыз деп. Бирок биздин балдар уттурбай койду. Үчтүүлүк кылды. Куттуктаймын. Анан мына бүгүнкүдөй футзалга гана көңүл бурбастан биз бардык спорттун түрлөрүнө көңүл бурушубуз керек. Бүгүн мынакей депутаттар катышып отурасыңар, министрлер, администрациянын президенттин администрациясы, молдокелер мына бардык түрлөрү боюнча көңүл буруп, ушул жылы бою ушул спорт жагын колдошубуз керек. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Ден соолугуң чың болсо, ошондо мамлекеттин, элдин ден соолугу чың болот, жалпы элдин. Ошондуктан барыңыздарды куттуктаймын. Урматтуу футболчулар, бүгүн мына байге тапшырылды, кубокты алдык, бирок бул кубок өтмө кубок болот. Күзүндө кубок жасатпайбыз. Эгерде 3 жолу биз сактап калсак, анда кийин жаңы кубок башталат. Эгер сактабасак, кийинки күзүндө башка бир командага өтөт. Балким жогорку кеңешке, балким силерге дегендей. Ал эми 1 миллион сомду болсо, биз башка команда утса өзлөрү билсин дегенбиз, бөлүп алабы, командасына береби деп. Биз балдар болуп сүйлөшкөнбүз, администрация утсак, жетим балдар үйү менен карылар үйүнө беребиз деп.